Бүгүнкү сабагыбызда мынашыларга токтолмокчубуз. Эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, кызыл бороон кыр менен, сүрдүкпөгөн тил менен, кардыкпаган үн менен кошо жашап келген сөз, жайнап түшсөм мөндүрдөй жалпы журттун терген сөз. Ошол күндөн ушул күн. Демек, Манас жашаган мезгилден бери төккөн кумдай күн өттү, эсеп жеткис жыл өттү, сай ташындай жан өттү, сыр найзалы эр өттү, аты калып наркы жок, эчен түрлү эл өттү. Ошол күндөн ушул күн коо бузулуп сай болду, сай бузулуп тоо болду, тоо бузулуп коо болду, деңиз куурап чөл болду, чөл бузулуп көл болду, зоо бузулуп саз болду, ас көбөйүп баш болду. Ошол күндөн ушул күн баары өзгөрдү. Бирок карыбай, мезгил менен кош үзөңгүнү тең темилип келе жаткан, уламадан уккан, угуту өнүп чыккан, улам бирге чуккан, азамат элге конгон, ат көтөргүс болгон сөз бул Манас. Аны жумурай журтка жеткирген адам Манасчы. Демек, бүгүн мына ушул манасчылар жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Манасчы кесипчиликтин өзүнчө бир түрүн түшүндүрүп, кыргыз элинин улуттук сыймылы болгон Манас эпосун жараткан, укумдан тукумга өткөрүп, биздин учурубузга чейин алып келген, аны бүгүнкү көлөмгө, көркөмдүк деңгээлге жеткирген элдик таланттарга карата колдонулат. Манасчылар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар эпостун текстин кагаз бетине биринчилерден болуп түшүргөн окумуштууларга таандык. Мисалы, Манасты айткан адамды илимде биринчи болуп Чокон Валиханов эскерет. Ал 1856 жылдын 26 майында Манасты билген кыргыз ырчысына жолуккандыгын жазат. Манасчылар жөнүндөгү кененирээк маалыматты Манасты жазып алган дагы бир орус окумуштуусу Радловдон жолуктурабыз. Манасчыларга арналган биринчи атайын эмгек кыргыздын билимдүү окумуштуусу Калим Рахматуллиндин Манасчылар деген эмгегинде кеңири чагылдырылат. Манасчылар алардын чыгармачылыгына мөздүү белгилер жөнүндөгү илимий пикирлерди Мухтар Ауезов, Жермунский, Тыныстанов эмгектеринде айтышкан. Кээде Манасчы эпосун 3 бөлүгүн толук айткан. Же биринчи бөлүмдү Манастын өзүн аткарган адамга гана ыйгарылып, экинчи бөлүмдү аткаруучуларды семетейчилер деп коюшат. Манасчылар зор масштабтуу, көптөгөн окуяларды ичине камтыган, ондогон каармандар катышып, татаал сюжеттүү өнүгүшкө ээ болгон чоң көлөмдүү эпикалык чыгарманы түзүү, өнүктүрүү, сактоо жөндөмүнө ээ. Белгилүү окумуштуу Самар Мусаев баардык манасчылардын деңгээли бирдей эмес, ошондой жөндөмүнө жараша эл манасчыларды бир нече топко бөлөт. Үйрөнчүк манасчы, чала манасчы, чыныгы манасчы, чоң манасчы. Манасчы болгусу келген адам өз устаты айткан айрым эпизоддорду жаттап алып аткара баштайт. Андай манасчыны үйрөнчүк манасчы дешет. Элге кеңири белгилүү болгон эпизоддордун же айрым үзүндүлөрүн негизинен жаттап алып, анча-мынча кошуп аткарган адамдар чала манасчылар болот. Манас айтуучунун 3-үчү этабы чыныгы манасчы. Бул ар эпостун негизги окуяларын жакшы өздөштүргөн жана аларды баштан аяк өз түшүндүрүүсү, алымча кошумчалар менен аткарган, өзүнчө вариант түзгөн манасчылар. Зор, таланттуу эпостун өзүн өнүгүшүнө орчундуу салым кошкон. Жогорку көркөмдүк вариант жараткан, чыгарманын баардык окуяларын баштан аяк ирети менен толук кеңири мүйүздү аткарган, эл арасында таасын таанылып, өзгөчө кадыр баркка ээ болгон айтуучуларды чоң манасчы деп айтып, урмат менен аташат, деп жазган. Манасчылардын эч кимиси океандай чалкыган материалды жаттап айтышкан эмес. Жазмасы болмогон көчмөн элге дастан төкмөлүк жолу менен ооздон оозго өтүп сакталып келген. Манасчылык бул чыгармачылык адамдардын негизги өнөрү. Азыркы тил менен айтканда профессиясы, кесиби. Анткени сагынбай да, саякпай да улуу мурасты кадырлесе улантуучулар гана эмес, алар ошону менен бирге бул океан сымал поэзияга өздөрүнүн дарыясын агызып келип кошкон зор акындар. Көрсө, эпос чыны менен океан сымал көрүнүш экен. Ага не бир таланттар, не бир сүрөткер сөзмөрлөр, атактуу төкмөлөр, не бир айтуучулар ар кимиси өздөрүнүн булактарын, өздөрүнүн туш-тушунан кошот турбайбы? Эпостун улам жаңыланып, курулуп, улам катмарланып турушу мына ушул индивидуалдуу, жекече чыгармачылыкна байланыштуу.
Чоң манасчылар бир гана мурдагы тексттерди толуктап, өөрчүтүп, өз варианттарын түзгөн күчтүү төкмө акындар болгондо, экинчи жактан аткаруучулук өнөрү ашкере таасирдүү, залкар, ырчы артисттер болгон. Манасчылардын аткаруучулук өнөрүн бир артисттин театр десек да болот. Алар манас айтып жатканда көтөрүлүп, манасчылар шамал уруп, бук болуп, боз үйлөргө жүк болуп, чагылган учуп чартылдап, киреге ууп карчылдап, үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап, эшиктери шапылдап, ат үрт угулуп, журт атасы манастын, алман бет сыргап, чубактын арбагы көзгө урунуп, кырк журоо кырдан суурулуп турушу да бекер болбосо керек. Манасчылардын манас айтып калышта да түшүнүк аян жанагы түшүндө аян берүү, арбагдагуу менен ойгонот. Түш көрүү аркылуу манас айтып калуучулук манасчылардын баарына кездешет. Бирок түш көрүү, таалим алуу, устатты ээрчип жүрүп үйрөнүү сыяктуу касиеттерди жокко чыгарбайт. Демек, кайсы гана манасчы болбосун, чоң устаттын мектебинен өтөт. Төмөн жогоруда силер көрүп тургандай, мынакей белгилүү бир Кыргыздын абдан таланттуу манасчылардын бири Сагынбай Орозбаковду көрүп турасыңар. Сагынбай Орозбаков. Демек, мына ушул биз буларга Сагынбай, Саякбайларга чейин дагы бир нече биз кийинки саатта токтолобуз. Балыгооз, Келдибек, Тыныбек деген сыяктуу ушундай чоң манасчылар болгон, бирок булардын манасы биздин күнгө келип жеткен эмес. Ал эми мынакей ушул багы бар экен Сагынбайдын манасы. Андан сырткары мынакей Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Карабаевдин варианттары, мынакей жанагындай өздөрүнүн варианттарын жараткан, жанагы чоң океанга келип өздөрүнүн деңизде болгон ушундай чыгармаларын кошкон мына ушул Сагынбай Орозбаков, Саякбай Карабаев болгон. Андан сырткары биздин күндө жашап өткөн мынакей Шабай Азиз уулу, бул дагы өзүнүн вариантын жараткан. Демек, манастын өзүн дагы Сементей Сейитов, андан кийинки дагы бир 2010 чейинки айткан белгилүү манасчы ушул Шабай Азиз уулу болгон. Ал эми могу жерде силер көрүп турган Ыбырай Абдырахманов. Ушул Ыбырай Абдырахманов бул ушу манас изилдөөчү, эң алгачкы манасты жазып алган да ушул Абдырахманов болгон. Ал ушу манастын 3 бөлүмүн тең жазып, Элдинбек академиясынын фондусун өткөргөн белгилүү бул манасчы деп айтабыз, андан кийин алгачкы илимпоздордун бири болгон. Бул жерде жаш манасчы Талант Бакчиевди көрүп турасыңар. Демек, Талант Бакчиев дагы Алманбеттин жомогу деген китеби чыккан, бул жазылып калган манасчылар. Эми биздин көпчүлүк чыгаан улуу манасчыларыбыздын манастары жазылып калган эмес. Бирок ушул Саякбай менен Сагынбай эскергенде, демек ушул көз өтүп кеткен жанагы Тыныбек, Келдибек, Балыгооз сыяктанган манасчылар ушунчалык зор манасчылар болгон экен да. Демек, Сагынбай дагы, Саякбай дагы мына ушундай таланттуу улуу манасчылардан сабак алганбыз деп düşünөт. Эми жанагы биз манас изилдөөчүлөр деп атпайлыкпы, ушул манасты деген революцияга чейин жана революциядан кийин изилденгенде эки доорго бөлүп атабыз. Демек, революцияга чейинки жанагы изилдеп биринчи жазып алганда эң эле биринчи ушул манасты кагаз бетине түшүргөн жана биз жогоруда айтып өттүк, Чокон Валиханов болгон. Бул Чокон Валиханов. Демек, Чокон Валиханов ушул манасты кыргыз жерине 3 жолу келип, ушул жерде манастын варианттарын көкөтөйүн ашын жазып алганда, анан ушул манас көчмөн кыргыздардын жанагы энциклопедиясы деп айтып кеткен. Андан кийин изилдеп манасты жазып алган Радлов болгон. Демек, Радлов ушул манастын 3 бөлүмдөн жазып алып, анан кийин ушул жанагы китепке биринчи жолу чыгарган болчу. Андан кийинки дагы Георг Алмашы деген дагы манастын вариантын жазып алып, анан бул Будапештте ушул журналга басып чыккан болчу. Өзүңөр көргөндөй биздин кыргыздын китептери чыга элек кезде ушул манас эпосу басмага жазылып кеткен болчу. Демек, революциядан кийинки манасты изилдениш иши 1922 жылдан башталат да. Демек, айылдык мугалим Кайым Мифтаков мына ушул манасты эң алгачкы жазып алып баштаган. Демек, ушул Кайым Мифтаков манасты Сагынбай Орозбаковдон жазып алып баштаганда, мына роль ишти кийин Ыбырайым Абдырахманов уланткан. Демек, мына ушул күнгө чейин эле манасты жазып алуу иши улантылып келе жатат. Азыр өзүңөр көрүп аткандай биздин жаш манасчылар чыгып атат. Жакында эле мына манасчылардын конкурсу болуп,
эми мен ушу баардык окурмандарга сунушуп атыр ушу жакында манасчылардын конкурсунда ушул манасты бүт окуяларын баштан аяк манасчылар биринен кийин бирин улап айта турган болушту. Демек бул манасты окуп чыкпаган адам ушуну угуш керек. Демек бул манас окуганда бир бөлөк, ал эми укканда дагы өзүнчө бир бөлөк таасир калтырат да. Андан кийин ошол биринчи кыргыздын жанагы режиссерлору дагы ушуларга кайрылып, мисалы үчүн Саякбай Карабаевдин чыгармачылыгына арналган Болот Шамшиевдин Манасчы деген киносу, Мелис Убуркеевдин кино тасмасы. Демек мына ушундай зор таланттардын эмгеги текке кетпей, мынакей ар бир кыргыз баласы бул манасты билүүсү керек.